көздөрдү жаратып чыгат делет. Ошон үчүн жана таш бетиндеги бабалар калтырып кеткен күнбаш деген сүрөттөр бул адамзаттын өнүгүү формуласы болот. Мен күнбашмын, түбөлүк бошмун деген мантра бар. Чын эле мына кыргыз күнбаш. Ойлосо эле улуулукту ойлойт. Сүйлөсө эле чындыкты, чындык үчүн согушат, чындык үчүн атышат, чындык үчүн мисалга мына кыргыз ошон үчүн күнбаш деген ошол болуп атат. Бабалар бекерден калтырып кетпегендир. Башка сүрөт калтырбаса дагы күнбашты калтырып кетти. Эми кайра бир кырынан түшүнөлү. Мына Кудай күн экен. Күн деп берилип атпайбы? Күн чыкканда ошол Кыргызстандагы эртең менен бир бата кылып койгону, ошо тилек айтып койгону, керек болсо таазим этип койгону дагы бекер эмес. Күн энергиялуу болуп атат. Күн жашыл, мындай суулуу, нымдуу жер болсо көгөртүүп атат. Кургак жер болсо саргартып атат. Анысы кандай да адамда да ошол энергия бар. Мына жакшы адамдарга мээрим төгөт, улуу кишилер. Жаман адамга капа болот. Ал күйөт. Караңызчы мына. Адам жаратуучу, ааламдан күткөн сыйкырдын баары эле адамдын өзүндө. Себеби энергиядан жаралган. Нурдан, жандан